Жаңы шайлоо системасы боюнча жакында өтө турган парламенттик шайлоодо 90 депутат тандалып келет. Анан 54 партиялык ачык тизме аркылуу жана 36сы бир мандаттуу округдан шайланат. Азыркы тапта шайлоочулар арасында үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан убак. Кечээ күнү шайлоо өнөктүгүнө биринчи жолу катышып жатышкан Багыт саясий партиясынын талапкерлери Бишкек шаарынын жашоочулары менен ынтымак-2 сейил багында жолугушуп, өздөрүнүн иш кадамы, алдыдагы план максаттары менен тааныштырышты. Келечек ар бирибиздин колубузда. Биз качанга чейин бийликке көз каранды болуп отурабыз. Келгиле чогуу бардыгыбыз бир ынтымакта, биримдикте келечекти чогуу түзөлү. Биздин артыбызда келе жаткан жаш буун, урпактар эртеңки күнү биздин ата бабаларыбыз Кыргызстан деген улуу өлкөнү түздөп кетти. Ошол өлкөдө биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөйрөлөрүбүз bir жаркын жашоодо жашасын десек кайтыкер болбойлу. Силерден мен көптөн көп суранып өтүнөм. Сатылбаңыздар, сатпаңыздар. Келечек мекен бир гана, жалгыз ал биз үчүн гана. Колуңуздардан келсе, Багыт саясий партиясы колдоп, ошол биздин түзгөн программаларыбыз боюнча кененирээк таанышып, ой жүгүртүп туруп бизди колдоп бересиздер деген терең ишеничтемин. Рахмат силерге. Народ должен управлять всем, что есть в нашей стране. Наши родословные земли никто не имеет права продавать. Мы должны сами использовать. Мы должны научиться и добиваться, и бороться за все, что принадлежит нам. От наших предков. Нам досталось это, и мы должны это сберечь. Я борец за справедливость, за законность, за прозрачность. Хочу сказать, чтобы вы тоже нас поддержали. Партия номер 7, Багыт. Чындыгында эле Багыт партиясынын багыты башкаларга караганда өзгөчөлүгү бар экендигин көрүүгө болот. Бул күнү сөз алып сүйлөгөн талапкерлердин бир тобу өлкөнүн өнүгүүсүнө жаңыча кадам менен өзгөрүүгө өбөлгө түзө турган бир канча долбоор сунуштары бар экендигин белгилеп өтүштү. Буга чейинки шайлоолордогу элдин көкөйүнө көк таштай тийген эски адаттардан арылып, акылы болбосо дагы акчасына таянып, добуш сатып алып жүргөн эски жүздөрдөн эмес, бүт өмүрүн өлкөсүнө арнагысы келген, эл алдында ак кызмат өтөөгө даяр турган жаңы жүздөрдөн куралган, ушул эле багыт өңдүү жаңы партиялардын келип кызмат кылуусу мезгил талап экендигин шаар тургундары дагы айтып өтүштү. Ошон үчүн урматтуу элим, баарыңарды чакырам. Бир туугандарыңар болобу, тууган уруктарыңар болобу. Кыргыз эли бардыгыбыз 6 миллион бири-бирибизге тууганбыз. Колуңардан келишинче айтып, телефон чалып, ушу Багыт деген таза партия экен. Дагы жакшы 1-2 партия бар экен, жаш партиялар. Ошолорго салгыла деп, ошолорго үгүттөгүлө. Биздин арабызда Саматка окшогон, Ак окшогон балдар бар, жана башка эмелер бар. Анан бул Манас дүйнөсүндө Дөөлөт Сыдыков агабыздын жубайы бар, жана башка эмелер бар адамдар. Мен урматтуу элим, ушуну бир билгиле.